Кыргыз Республикасынын баатыры, академик, айтылуу нейрохирург, илимдин эмгек сиңирген ишмери жана эмгек сиңирген врач, илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, корреспондент мүчөсү, улуу журттун кадырлуу атасы, азыркы улуттук интеллигенциябыздын сап башында келаткан Миталип Мамытов. Медицина жагын айтып кеткен болсок, биринчи эле эгемендүүлүк башталганда бизге ушу медицина жагын жакшыртабыз деген ой менен, жакшыртабыз деген план менен Манас деген программаны киргизгенбиз. Бул Манастын пайдасы дагы тийди, бирок залалы тийип калды анча-мынча. Биринчиден пайдасы эмне? Бул 17 миллион долларды Всемирный банк берип, биздин ошо биринчи катардагы медицина өстүрөм деген планда болду да. Орусча айтканда первичный звенону өстүрдүк. Мына фельдшерский пункттар, участковый больницаларды, район ооруканаларды аябай жакшынакай өстүрдү. Ошол убакта жаңы формадагы оорулардын ошо дарылоонусун биз колдондук. Мурдагы участковый больницаларды жойдук, участковый врачтарды жойдук дагы, семейный врачтарды окутуп баштадык дагы, ошолорду даярдадык. Азыр өтө көп семейный врачтар бар. Ошол участковыйдын ордуна семейный болуп калды. Кырчын курак жаш кезинде илимий чогулуштагы баяндаманын биринде Мирсаид Миррахимович мээ биринчи орундабы же жүрөкпү деп суроо узатат. Ошондо Миталип Мамытов эгер жоого чыгыш керек болсо жүрөк биринчи, ойлонуп илимий ачылыш жасоо керек болсо мээ биринчи деген экен. Бирок жаш өткөнү, Куран китебин окуп ою өзгөргөнүн айтат. Жүрөк биринчи, себеби Кудай адамга жүрөк менен кетет. Шайтан болсо мээ аркылуу кетет. Эс алат. Жүрөк болсо өмүр бою эс албайт. Жүрөк кыянаттыкка барбайт. Кыянаттыкка бара турган чечимди мээ кабыл алат. Мээ алдайт. Жүрөк алдабайт дейт Миталип агай. Мээнин жөндөмү өтө жогору деп мен эсептеймин да. Ушу мээнин касиетин, мээнин жөндөмүн, ишини эгер бир аз эле көбүрөөк колдонуп койсок, биз өтө эле акылдуу болмокпуз да. Мээ 100% деп айткан болсок, ошонун 7-8 гана пайызын биз колдонобуз. Андан көбүрөөк колдонуп кетсек, биз өтө акылдуу болуп кетмекпиз да. Ошон үчүн биз ошол убакта деле ошо толугу менен өзүбүздүн акылыбызды жакшы жака жумшабай атабыз. Биз өзүбүздүн ушунда табигый түзүлүшүнөнбүзбү же кыргызчылыктын негизиненби биз акылыбызды кээ бир убактарда башка жака буруп, жаман жака ушу жүрүп, жакшы ойлорду ойлобой, ушул жакшы иштерди жасабай койгонго дагы келип барып жатабыз да. Ошон үчүн биз, мен айткым келет, адам өзүнүн мээсин эстим жалаңгада жакшы жака буруш керек. Миталип Мамытов 1939-жылы 16 декабрда Ош облусунун Ноокат районундагы Көк Жар айылында туулган. Мектепте сабактан 3 же 4 алып көргөн эмес. Алгачкы сыйлыгы 4-класста окуудагы эң жакшы жетишкендиктери үчүн гирсамы болгон. 9-классында Лев Толстой менен Түгөлбай Сыдыкбековдун китептерин белекке алып, төбөсү көккө жеткенче сүйүнөт. 7-класста 3 метр бөз менен сыйланганмын. 9-класста болсо 3 китеп менен сыйланганмын. 3 гирсамын деген бергенин себеби менин кийимдерим, чачтарым биттеп кеткен. Ал гирсамым болсо ошол биттерди бүтүргөнгө көмөкчү болгон, ошо каражат катарында берген, битин өлтүрсүн деп, битин азайсын деп. Грубый ткан баягы кезде менен 3 метр сыйланганмын. Себеп дегенде мен мектепке барганда ыштанымдагы жыртык болуп жүргөн болсо керек, ошо бүтүн ыштан кийип жүрсүн деп 3 метр грубый мешковина баягы бөз тканды кезде менен сыйлашкан. Кийин Кызыл Кыядагы медучилищени 1966-жылы мединститутtu жалаң эң жакшы деген бааларга тапшырып, окуу жай боюнча мамлекеттик экзаменинде эң мыкты деген бааны алган жалгыз Миталип агабыз болуптур. Биринчи ишке кирген врачтардын айлыгы болсо ошол убакта 60 рубль болгон, менин стипендиям 72 рубль болгон. Ошондой ийгиликтүү окуган үчүн мен эрте артыкчылык диплом менен бүттүм дагы, мамлекеттик стипендияны алып жүрүп окудум. Андан кийин эле
ошол 4-чү курстан баштап эле мен мээ жөнүндө анча мынча окуп калып, мээнин маалыматтарын анча мынча алып калып, ошо мээге өзүмдү чаптым. Мээ жөнүндө ошо келечекте мен иштешим керек, мээнде операция кылган жолдору бар экен, ошол ыкмалар бар экен деп окуп билип калып, ошондон эле мен мээге өзүмдү урганмын. Болгону бир чоң алманын салмагындай болгон адамдын мээсинде 100 миллиардка жакын нейрон болуп, ар биринин 5-10 миңдей байланышы болот экен. Эгер ушул нейрондорду эсептей турган болсок, толук санаш үчүн эле 32 миллион жыл керек имиш. Адамдын мээсин камсыз кылуу үчүн 80% жалпы гендин геномдору иштейт. Анан мына ошол 100 миллиард нейрондун бирөөнө эле доо кетсе, балким адам майып болуп калышы ыктымал. Виталий Мамытов ошондой 12 миң мээге операция жасады. 12 миң ирет тобокелчиликке барып, 12 миңден ашык өмүрдү сактап калды. Мен 4-чү курста окуп жүрүп, практикага келсем, анан бизди операционныйга киргизип калды. Анан байкаштырып көрсөм, бул операцияга бирөө мээге жасап атыптыр. Анан ошондо эле мага так жүрөккө урду. Мээге дагы операция болот экен да, анда уккан эмеспиз да. Мээге болот экен деген уккан эмеспиз. Анан мага так эле жүрөгүмө урду. Раз мээге жасап атабы, можно, мүмкүн болот экен деп, мен ошол 4-чү курстан баштап эле мээнин операцияларын, мээнин түзүлүштөрүн, мээнин өзгөчөлүктөрүн изилдеп баштагам. Ошондон бери мага урган, мээме урду, жүрөгүмө урду, ошондон түшүнүп калдым. Ошондон бери иштеп атам мээ боюнча. Мээ табияттын эң укмуш табириги. Ал океандын тереңиндей миң сырдуу, ак кар баскан тоонун бийигиндей укмуш. Мээнин эң татаал жери, эң ортосу гипофиз деп коет. Мээнин мотору ошо. Виталий агай мээнин жетүүгө мүмкүн эмес жерлерине чейин жеткенин иши менен далилдеп келет. Мээге иштөө өзүнчө бир жоопкерчиликтүү, абдан татаал, ошол убакта өтө кызык деп мен айткым келет да. Себеп дегенде мээнин өзү көрүнүшү кандай сулуу. Мээнин өзүнүн түзүлүшү өтө татаал. Бул мээ деген ошо табигый ошол органдардын эң бир татаал нерсеси да. Бул көп жагынан ошол убакка чейин даже изилдеп бүтө элек, бүтпөйт менин оюм боюнча. Ошон үчүн бул кылдаттыкты керек, абдан талап кылат. Ушунчалык усталыкты талап кылат, билимдүүлүктү. Биринчи жолу операция кылганым мен эми баягы жөнөкөй доктор болгондон кийин бизди татаал операцияга жибербейт. Ошон үчүн мен сынык ошо баш сөөгө жабыркап калып, анан сынган, ошо сынган сыныкты мен операция кылганмын. Башы менен урулуп, жабыркап, анан баш сөөгө сынып келген адамды биринчи жолу операция кылганмын. Эми ал жөнүндө кандай менде болгон ал убакта эми аз эстемде чыгып кетти. Бирок ошол убакта өтө татаалдык, өтө бир ушундай толкундонуу пайда болгон. Алар эми акырын азаят экен да. Ошон үчүн андан кийин кандай өмүрлөр өттү, кандай турмуштар өттү, канчалык биз жасадык. Андан өтө көп татаал кыйынчылыктар болду да. Ошон үчүн мээге иштөө өзүнчө бир өтө кызыктуу дагы. Мен айткым келет, ушу бир мээни сактап калсаңыз, ал өзүнчө бир бакыт таалайга ээ болгон сыяктуу эле деп мен ойлоймун да. Тагдырдын түрдүү жазымышы менен ден соолугунан запкы чеккендердин дартына даба болуп, акылга сыйбаган татаал операцияларды жасады. Виталий Мамытов 1972 жылы Ленинградта кандидаттык, 1987 жылы Киевде докторлук диссертацияларын жактаган. Бир нече ооруканаларда бөлүм башчы, кафедра жетекчиси болуп иштейт. 2002-2005 жылдары саламаттыкты сактоо министри болгон. Мен келгенде бул 66 жылдары эле Кыргызстанда болгон эле 4 врач иштеген. Алардын бири дагы атайын нейрохирургия билимини окуган эмес, самозванцы деп коелук. Эчтеке ачканда стипендия жок болчу окушту. Мен келгенден кийин башталган негизинен. Анан 60 эле койка болгон нейрохирургия Кыргызстан боюнча. Мен азыр ошол 60 койканы
келгенден кейін 350 койкаға жеткердім. Қырғызстан бойынша біздің нейрохирургия койкалар Ошто, Жалалабадта, Бишкекте, Чүйдө болып 350 койкаға жетті. Учурда Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын неврология жана нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы жана республикалык ооруканада тынымсыз иш үстүндө. Ошондой эле Кыргызстандын нейрохирургтар ассоциациясынын президенти. Көп өлкөлөргө барып үйрөнүп келдим. Эң биринчиден баштап мен айтып коеюн, Россияда ушунчалык улуу адамдар бар, азыр Герой России болуп иштеп жүрөт. Украина өлкөсүнө барып окуп келдим, үйрөнүп келдим. Ал жерде дагы ошо Украина геройу болгон, өз убакта депутат союздаштар болгон менин мугалимдерим. Андан кийин чет өлкөгө барып, Америкага 5 жолу бардым, Германияга 3 жолу бардым, Австралияга чейин бардым, көп жерге бардым. Эми алардын ыкмаларын көп абдан үйрөнүп келдик. Алардын ыкмалары бизге абдан пайдасын берди. Бирок өзүбүз деле ошондой жаңы ыкмаларды изденип, аз болсо дагы, кичинекей болсо дагы өзүбүздө таап иштетип аттык. Ушунчалык аярлуу мамиле кылган адамдарым ошо мээнин шишиги менен ооруган адамдар. Ошон үчүн эгер мээнин шишиги менен ооруп калган болсо, мен ошолорго өзгөчө бир мамиле кылгым келет. Башкаларга да ошондой, бирок өзгөчө мага жакын адамдар ошол мээнин шишиги менен себептеген менин илимим аркылуу ийгиликке жеткеним, ошондо атак даңкка ээ болгонум ошол шишик аркылуу болду көбүнчө. Миталип агайга бир нече жолу жогорку суммадагы маяна сунуштап, чет өлкөлөргө чакыруу келсе да, ата мекенине кызмат кылууну биринчи орунга коет. Өз өлкөсүндө улуу жарышка түшкөн мүнөттөр ден соолук, өмүр үчүн күрөшкө арналган. Вообще нейрохирургияны мен башталышынан билем да. Нейрохирургия деген бизде жок болчу. Мен мына 68 жыл иштейм го. Мына Миталип келгенден тартып, бул өзүнүн таланты менен, уюштургуч жагынан өзүнүн билим менен баягы ушунчалык талант нейрохирургияны создавать этти. Бүгүнкү күндө республика куанабыз. Өзүнчө нейрохирург школун түздү. Таланттуу балдарды өстүрдү. Республика боюнча нейрохирургтар азыр ушунчалык актив жакшы иштеп атат. Мен билгенин силер деле билесиңер. Бирде болгон нейрохирургия операциянын барлыгын Миталип жасайт. Мен бирден бир сыймыктанган, сыйлаган, жакшы көргөн, таланттуу жөнөкөй, таланттуу хирург, таланттуу уюштургуч деп мен Миталипти эсептейм да. Мына бул бала чагынан бери ушул күнгө чейин чогуу иштеп келатабыз. Мен бирден бир сыймыктанган, кубанган балдарымдын бири Миталип. Бир кесиптебиз да. Бизде семпен деген боло элек. Ушул күнгө чейин бири-бирибизди ага, ини, бала катарында сыйлашып келатабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, даңк медали, 3-чү даражадагы Манас ордени, Кыргыз Республикасынын баатыры жана эл аралык боорукер, алтын кылымдын 100 асыл адамдары наамын алган. Өзбекстан, Казакстан, Россия, Белоруссия, Украина, Түркия жана Американын нейрохирургтар ассоциациясынын президиумунун мүчөсү. Ажалдан адамды алып калган врачтардын бири деп мен Миталип Мамытовду эсептейм. Кудай мени анага пациент катары, сыркоо катары анын колуна түшкүс кылсын. Бирок адам катары, ойсул катары, тамашакөй катары, билимдүүлүгү катары мен дайыма ушу Миталип Мамытов менен көбүрөөк жолугушуп тургум келет да. Жолугушуп да калабыз. Аны менен бирге жүрүш, бирге болуш, бирге отуруш мен үчүн бир кызык, рахат. Деги эле мындай нерсе, эмне үчүн мындай? Себеби бул адам өзүнүн жашоосунда дайыма кубанычта жүрбөйт. Дайыма күлкү тамашада болбойт. Көңүл чөккөн, капаланган учурлары болот. Ушундай учурда кээде китеп окуп жазасың, кээде музыка жазасың, көрүп угуп жазасың, кээде театрга келет, кээде эч бири аларды жазып кете албайт.
Вот. Ошондой учурда бир жакшы адам менен жолуксаң да, бул жарпың жазылып кетет. Мына ошондой адамдардын бири Миталип Мамытов. 280ден ашык илимий эмгектин, 32 окуу куралынын, 8 ойлоп табуунун, 7 монографиянын жана 22 рационалдык сунуштун автору. Медицинадагы нечен мыкты адистердин устаты. Биринчи мен баштаган убагымда 5 эле доктор болгон Кыргызстан боюнча. Азыр эми бүгүнкү биздин докторлорубуздун саны 90га жетти. Анын ичинен бир дагы мен келгенде баягындай стипендия деп коелу. Докторлук кандидат жок болчу бир дагы. Азыр эми 5 доктор наук бар, профессор и 30га жакын кандидат наук бар. Калганы жөнөкөй докторлар, бирок алардын дагы баягындай жогорку деңгээлдеги квалификациясы бар докторлор. Ошол 90га жакын докторлорубуз Кыргызстандагы ошо нейрохирургия боюнча жабыркаган ооруларды айыктырып, алар менен иштеп жатышат. Мейге операция жасаганды биринчи жолу Миталип Мамытовдун жасаганын көрүп, ошондон нейрохирургия тармагына тандап, ошол жагында окуп иштеп келатам. 94-жылы бүткөндөн баштап Миталип Мамытовдун карамагын астында ушул нейрохирургия жагында иштеп келатам. Эми Миталип Мамытов жөнүндө айтсак, биринчиден бул киши нейрохирургия бул чоң бир тармакта хирургиянын элитасы деп койгон нейрохирургия жагында эң бир Миталип Мамытов биздин бир эле ушул Кыргызстан эмес, Средний Азия эмес, дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк масштабтагы окумуштуу. Эң бир дүйнөдө эң бир эсептеп келсе бир кол менен санаган нейрохирургтардын бири болуп эсептелет. Миталип Мамытов бул нейрохирургияны өзү ушул Кыргызстандагы нейрохирургтардын атасы нейрохирургияны ушул киши түптөп, ушул киши өстүрүп келатат. Акылмандуулук жана гениалдуулук жөнүндө таажы кийген ойлор же болбосо гениалдуулук акылмандын таажысы, акылдан адашкандын руханий дүйнөсү, Айтор акыл эстин төрөсү, менин укмуштай жөндөмүн изилдеген, жаңы гана жарык көргөн китептин автору, биздин замандын легендага айланган каарманы. Биринчи мертебеде душаң таза болуш керек. Душаң таза болсо, ошондо гана сенин ден соолугуң таза болот, өңүң таза болот, сөзүң таза болот, оюң таза болот. И таза ишти жасайсың, жаманчылыкка барбайсың. Ошон үчүн адам биринчи мертебеде жан дүйнөсү менен таза болуп жашаш керек да. Ошого аракет кылыш керек. Биздин азыр мезгилде бир топ эле кыйынчылык болуп атат го. Кризис экономикалык дейлик, кризис саясатта дейлик, бирок духовный кризис дагы пайда болуп атат да. Духовный кризис бул жаман ой, жаман көрө албаштык, бирөөнү ошончолук озуп кетти, андай кылып кетти деп көрө албаштык болуп, ушундай бизде болуп атпайбы? Ошон үчүн жаман жактарга, байлыкка, бийликке абдан көз артып, аракеттенип жатып, өзүбүздү кыйнап коюп атабыз. Ошон үчүн биз мындан алыс болушубуз керек. Бакыт деген жылма балыктай болот, колдон чыгып кетет, аны кармаганга аракет кылыш керек, ошого барганга аракет кылыш керек, тапканга аракет кылыш керек. Ал жөнө келбейт, анын артында чоң эмгек турат. Ошон үчүн ар бирибиз бакытты пайда кылганга, ошону алып жүргөнгө, ошону сезгенге аракеттенишибиз керек да. Жакшы кылсаңыз эле, ошол сизге бакытка алып келет. Аны бакыт келет экен деп эч күтпөш керек, өзү келет эгер жакшы иштер кыла берсеңиз. 14 бөлүмдөн турган 93 генийдин ар тараптуу эмгектерин мазмундуу, кыска нуска иликтөөгө салганы окурмандарын суктандырып, жан дүйнөнү таалим таасирлерге толтурат. Миталип Мамытов коронавирус пандемиясынын кесепеттери, кризис көрүнүшү гана эмес, прогресс өбөлгөсү да боло алат дейт. Мен үйдө отура албаган киши элем. Ошол пандемия убагында мен ушул пандемия жалаң эле жамандыктап келбестен, жакшылыкты да мүмкүн алып келер деген ойду ойлоп жүрүп, мен таптым ошол пандемия. Ошон үчүн мунун китептин эпиграфы бар. Мен ошол эпиграфты жазып койдум.
өзім. Коронавирусная пандемия не только удел кризиса, но и стимул прогресса деген ойменен мен шу пандемиядан бір топ пункттардан тұрған пайданы таптым. Сүйінің қарек емес көзі жоқ. Сүйінің құшақтасаң өзі жоқ. Сүйінің үні биік сөзі жоқ. Сүйінің белсіз емнесі жоқ. Сүйдегі жоқторының барысы жоқ. Автор табиат айгарган акыл эс жөндөмү адамзаттын учкул ойлорун алда кайдалып учкан гениалдуулук деген сейрек касиетке эгедердигин белгилейт. Анын баары теңдешсиз психологиялык феномен экендигин талдоого алган. Медицина, музыка, искусство, архитектура, математика, философия, сезимдер менен материя, физикалык кыймыл-аракет, айтор турмуштун баары камтылган. Ар бир адам өз мекенин сүйүш керек да. Өз мекени ар бир адамга өтө чоң таасир бере турган. Себепті айрықша біздің өзінің Қырғызстанымыз өте сұлу жері, сұлу елі бар, табиғаты абдан сұлу. Ошон үшін біз өзіміздің жерімізді сүйішіміз керек. Айрықшасы көліміз бар, терек болған тоолорубуз бар, улуу тообуз, ала тообуз бар, ысык көлүбүз бар. Анан жакшынакай ушундай жерде аяшыбыз керек, жерди абдан колдонушубуз керек, сүйүшүбүз керек. Жер тагдыры, эл тагдыры, көл тагдыры деп биз аны сүйүшүбүз керек. Ар дайым калыс, нарктуу, кадырлуу, бөбөктөй элпек, жигиттей шамдагай, сөзгө маш, ишке шай, мударистей так түшүнүп, окуучудай кунт коюп уккан, комуздай жупуну, бирок миң сырдуу, айылдыктардай карапайым, зергердей көзү курч, саяткердей кыраакы, адамгерчиликтен жана салабатынан жазбай келаткан улуттун сыймыгы Миталип Мамытов. Элди айтып коет го, биз самородок деп коет го, ошондой киши да. Аябай эмгекчил. Мен ушул кишини билгениме ошол 94-жылдан бери ушу жанында жүрүп билгенден байкаганыма караганда ушу эмгек, аябай эмгекчил. Элден эрте келет. Эрте саат 7-лерде келет, элден эң артында кетет. Ушу 7-8-лерде үйүнө кетет. Качан гана кабинетине кирбе, ушул кишинин же китеп окуп аткан, же бир илим иштерин жазып атканын көрөм да. Күнүнө ушул киши азыркы күндө да, мына азыркы күндө күнүнө 2-ден 3 операция жасайт. 2-ден 3 операция жасап, ушул кишинин шунчалык эмгекчилдигине, чыйрактыгына, талыкпастыгына, шунчалык умтулганына мен суктанам да. Илим жагынан болсо да, баарыбызды илим жагынан ушул сүдүрөп, баарыбызды өстүрүп атат. Өтө адамгерчиликтүү, баарына сый мамиле кылат. Чоң кичүү дебейт. Айрыкча мына кичине медперсоналдарга аябай көңүл буруп, ушу аталык мээрим менен жүрөт да. Ушу Миталип Мамытович баарыбыздын атабыз. Миталип Мамытович бир жака кетип калса, командировкаларга, бир баягы симпозиумдарга кетип калса, кадимкидей эле жетимсиреп бир атасы калгандай болуп калабыз. Миталип Мамытович келгенде кут келип, ушундай бир нур чачырап, бир аябай биздин неме бир өзүбүздүн бул нейрохирургдардын деле бактысын эмес, ушу кыргыз элинин бактысына бир төрөлгөн, бир жаралган киши деп эсептейм да. Сен керемет врачсың. Ошо сенин кереметтигиңди мен өзүмдө бир жолу текшерип алдым эле. Бир жолу сурап калдым эке мен. Меке, ден соолугум жакшы эле, бирок отурган жерден резко турсам, башым айланып кетет дедим. Эмне кылыш керек, кандай дары ичиш керек, кандай лечение алыш керек десем, мекем ойлонуп туруп айтты, мындан кийин резко турбай жүрүңүз деди. Керемет. Мындай дарыны мен өмүрүмдө алган эмесмин эч кимден. Сөз менен да? Бир эле сөз менен лечитетип койдуң. Мына сенин бийиктигиң, жалкарлыгың, генийлигиң. Миталип агайдын жеке турмушуна кайрыла кетсек, жубайы Айна Жумадыловна Мамытова ички оорулар боюнча кафедранын башчысы. Үй бүлөдө эр шаркак, бактылуу өмүр улап, уул кыздарын тарбиялап, тууруна кондурушту. Ата-энесинин жолун улап, Бактыгүл, Элмира, 2 кызы да медицина тармагында эмгектенет. Бул киши ак эмгек менен деп айтпадыңарбы? Ак эмгек, талыкпаган ак эмгек менен ушундай сыурматка жетип отурат. Кыргызда макал бар го, жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү деп коет. Миталип Мамытович дөөлөттү азыр. Эли журтунун сыйында, урматында,
мындай ийгиликтер оңой менен келе бербейт экен. Ал үчүн ак эмгек кылыш керек экен. Тынбаган, значит, кайсы жерде болсо дагы. Ошон үчүн мен эми Миталип Мамыч айтат, бир арманым бар дейт. Теги бул арманым дейт. Убакыт дейт, учкан куш экен дейт. Ушундай жашка келип калганымды өзүмдө туйбай калдым дейт. Себеби бай эмгек менен жүргөн киши ушу мындай жашка келип калыптырмын. Бир жагынан дейт, бул деле жаш, орто жаш деп атпайсыңарбы? Буюрса дагы күч кубат болсо, ден соолук болсо, дагы элине көп эмгектерди кылат деп ойлойм. Миталип Мамыч, сиз дагы менин атыман кылып мен сизге ыраазымын, чынын айтканда. Газеттердин окуп жүрөсүңөр го. Бул сен деп сүйлөбөгөн киши, үйдө болобу, тышта болобу, сиз деп сүйлөйт да баарын. Мени дагы сый урмат менен ушул жерге алып келди. Может быть, ошон үчүн дагы бир аз жашыраак көрүнөмбү, байкап атасыңарбы? Ошон үчүн ушу сыйлашып өткүлө. Убакытты бекерге өткөрбөгүлө. Сыйлашып, бири-бириңерге колдон буттан алып, ана ушундай ийгилик болот да. Ынтымак, үйдө ынтымак болсо, чоң ийгилик болот. Мына Миталип Мамыч геройлукка бекер жеткен жок. Мен көп жүгүм менде көтөрдүм, үйдө жүрүп алып. Ийгиликке жетиш үчүн, жакшынакай турмуш болуш үчүн эмгек кылыш керек экен. Мен ушундай деңгээлге, академикке, Кыргыз эл баатырына жеткенимдин себеби бул эмгектин артынан болду да. Ошон үчүн айткым келет, бул адамды бактылуу кылып баккан эмгек, алтынды сансыз кылып тапкан эмгек. Ошон үчүн адам эмгек менен гана жүрсө, ийгиликке жетет. Бардык нерсени, идеяларды Манастан алышыбыз керек, Манас эпосун алышыбыз керек. Манас эпосунда бардыгы жазылган. Эгер Манастын илимин колдонгон болсок, биз ийгиликке жетебиз. Себеп дегенде ушул жашоонун пайдабалы Манаста бар, атак даңктын атасы Манаста бар, берекенин байлыгы ушу Манаста бар дейлик. Ушул эгер Манастын идеяларын алган болсок, Манастын жана осуяттарын колдонгон болсок, биз көп ийгиликке жетебиз. Эл ичинде эсенчилик жакшы да, ден соолугуң шерик экен бактыга. Жашоо болсо багындыруу, багынуу, биз аша элек давандар бар алдыда.